Саясатчы жана Кемпирова ишинин фигуранты Азимбек Бекназаров тергөө абагына 2 айга камалды. 14-сентябрда сот УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсүн өтүнүчүн канааттандырды. Бекназаровдун адвокаты анын камалышын мыйзамсыз деп эсептеп, аны үй камагына чыгарууну өтүнүүдө. Бекназаров 12-сентябрда кармалган. Ал кылмыштуу жол менен алынган ири өлчөмдөгү каражатты адалдоого шектелип, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Саясатчы 2010-жылдагы апрель революциясы учурунда банк окутуучуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны урдоого жана кородоого айыпталууда. УКМК ошондой эле Бекназаровдун 2013-жылдагы жазылып алынган Атамбаев жана Сариев менен болгон сүйлөшүүсүнүн аудиосун жарыялады. Алардын биринде Бекназаров Атамбаевди кадрдык дайындоолордун бири үчүн $400,000 өлчөмүндө пара алууга айыптап, аны жаңы революция жасаарын айтып коркуткан. Мындай сүйлөшүү болгондон кийин Атамбаев ыраста, бирок пара алганын четке каккан. Бекназаров Сариев менен болгон сүйлөшүүсүндө $1 миллион эсептен чыгаруу ыктымалдыгын талкуулаган. Кийин Сариев эч кандай акча урдоо болбогонун, сөз болгон $1 миллион өлкөдөгү коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бөлүнгөнүн билдирген. Азимбек Бекназаровдун уулу Русланбектин айтымында, УКМК бул сүйлөшүүлөр боюнча атасын 2 жолу суракка алып, 3-чү жолкусунда камакка алган.